Demek bugün inşallah bütün ayal menen tuharrim. Bütün ayal menen жалгыз калуу. Жанагы назар салуу арам экендиги туурасында турабы? Demek Allah Azze ve Celle Kur'an'da Nur suresinde aytып atken Allah Teala ne etken? Kul lil mu'minina ya'uddu min absarihim. Allah Teala aytып atken subhanallah. Aytqın ey Muhammed nege? Kimne? Момундарга көздөрүн чоочун аялдарды кароодон не кылсын дейт? Тухаррим. Мында subhanallah тоссын. Allah арам кылды. Эмне себептен арам кылды? Анткени Allah Taala'nын өкүмү ушу болду. Тоссын. Ошондой эле жөн эмес экен. Ва яхфазу фуружахум. Уяттуу жерлерин, абир жерлерин сакташсын деди. Бул эркекке да өкүм болду. Эми ылдый жана чөздө ошол зымат айтканбыз. Ушундай эле Allah Taala кайра айтып аткан момун аялдарга. Ошондой эле ва кул муъминати яғдузна мин абсарихинна ва яхфазна фуружахунна. Демек Алла айтып аткан. Демек айткыла момун аялдарга айткын көздөрүн чоочун эркектерди кароодон тосушсун жана абийирлүү жерлерин не кылсын дейт? Сакташсын. Демек машалла Алла Таала бизге бул эки аят менен бир эле эки аят, бирок эркекке да аялга да айтып түшүндүрүп койду. Алла айтты эркекке да аялга да. Кээ бирлер айтышы мүмкүн да, мисалы ушундайлар жолуктура турган болуп калдым да. Эми бул что естественно, то не безобразно дегендер чыкты азыр. Анан мындай кандай десем биз мындай дүйнө элдеринин баардыгы тең ушундай эле жашап атпайбы? Биз эмне үчүн андай жашаган укугубуз жок дегендер чыгып атат. Ошо эркектердин арасында деле. Мен жана эртең менен бир аз кичине анча-мынча жанагы шортик туурасында айтып коюм турабы? Эми эмне себептен айттым? Тартпа. Эмне үчүн айтып атам? Субханалла, анткени себеби бул ауратты жаппаган нерсе болуп атпайбы? О тизеден негизи бир карыш ылдый намазга турганыңда да тизең көрүнүп калбаш керек да. Эмне себептен? Анткени бул Алла Таала ошол уяттуу, абийирдүү жер сактагыла дегенге жетет да. Неме Алла Таала бизге көзүбүздү дагы, анан өзүнүн абийирлүү жерин дагы неге сактоону буйруп койду. Түшүнүп атабызбы? Кийимде, сүйлөгөн сөзүңдө, жада калса мындай бир уяттуу сөздү сүйлөбөйүштөн коркуш керек экен да. Эмне үчүн? Ал ошо сүйлөнгөндө анын аркасында уланып кетиш коркунучу бар экен да. Аллах бизди ушундай кыймыл аракетиңде да керек болсо. Жана кээ бир эркектерди көрөсүң, мындай чыйган эмени кийип алышкан болот, карасаң мындай бир денеси эле кетип бараткан болот да. Мунун баардыгы тең эмне экен? Шариятыбызда субханалла Алла тарабынан тыйылган. Эркек эркектей эле болуш керек, кичине грубыйраак, сакал-пакал, мындай ушундай нерсе, анча-мынча кийим кененирээк болуп, мындай анан эле сулоң короз, мындай сылаң короздой эле мынтеле мындай жүрүш туура эмес да. Кыяматтын бир белгилеринен ушул эркектер катын сыяктуу болуп калат экен да. Бул ошол Алла Таала бул жерде айтып атат, мындай карасаңыз, мынакей кандай айтып аткан, мынакей абийирдүү жерлерин сакташсын деген. Эмне экен? Абийирлүү яхфазуна, Алла сакташсын деп атат. Көрүп атабызбы? Демек акылга коюп атат бул жерде, сен акылыңа, сен иманыңа коюлуп атат. Эгер кантип сакташ керек десе, мындай бир жүргөн турпатыңда, бир эмеңде, эми айтпайм, сулуу жүрбөш керек деп баштайсыңар да турабы? Азыр мындай айтсам мындай табасыңар, мындай айтсам мындай табасыңар. Бирок эмнекен? Аллах Таала тыйды. Анан эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Уқба бин Амир радхияллаху анху Наби саллаллаху алейхи ва саллям Iyyakumvid-dukhul ala nisa'i. Bayat etken ayalın içine girdi, ehtiyat bolunuz diye ayet etken Peygamberimiz. Ama racülün fakale racül erkek etken ya Resulullah afara aytal hamwa ayet etken ya Resulullah yerden tuğanları dedi. Misal menin inim olsa agam gelip katıramsa emne болады деген сөз etken Peygamber etken karasan bunday karşı al hambu mevt. Al-hamul va maut. Al ölüm деп койду. Ошол кирişи эмнекен? Ошол туганы ölüm деп айтат экен. Демек, керек болсо субхан өзүңдүн бизде бир адаттар бар да. Бул эркек менен аялдын бир өзүнчө мындай бир туруп калышы, эч бир башка эркек жок. Ошол тууганың боло турган болсо дагы шариятыбыз бизге тыйып атат экен.
Тосты, Аллах тосты менен. Пайгамбардын оозу менен тосты. Эми мынакей эркектер эмне кылышыбыз керек? Эми бизде илгертен ушундай дегенде мындай мына ушул жерде отурганыңар кандай кылабыз? Телефон деген бар да турабы? Агаңыздан, инеңизден сурайсыз. Каяктасың деп сурап коесуз. Үйдө жок элем десе барбай койгула. Түшүндүкпү? Болду, субханалла. Эгерде албаса, аялыңыз айтасай, тиги кайның бар бекен, тиги абысынан сурачы деп коюш керек. Анан абысынан сурап, жок, ал үйдө жок эле десе, бул элек, жабык. Ал жер жабык биз үчүн. Ал үйгө кирбейбиз эми. Туура ал сенин атаңдын үйү. Сен ошол үйдө атаң же энең бар болсо, болгон болсо, анда эмне кылыш керек? Ага кирсеңер болот. Сумкада алады. Берип койгула, сумкада. Берип койгула. Мен эчтеке болот. Айып телефонда эмес. Алхамул маут. Демек, түшүндүк, мына хикматтарды карагыла. Кээ бир айтат да, мен кандай атамдын үйүнө барбай каламбы? Кээ бир акылындай эмелер күнүгө эле атасын карап аткансыз, эртең менен тиги ысык нан менен алып алып тиги сливичный менен май менен барып аткандай сүйлөшөт да кээ бирлерчи. Болбосо атасы энесине көп болду ал тиги эме кылбаганына, барбаганына. Ошол себептен мындай хикмат кылып, ушундай барыштан коркуу зарылдыгы бар экен, туугандар. Макулбу? Эмне үчүн бул эме дейт? Анткени бир күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйдө турган мезгилинде азыр эме сокур сахаба Ибн Мактум. Ошо тура. Ошо Ибн Мактум, субханалла, көзү сокур экен. Анан тыкылдатып, "О, Расулаллах" дейт экен. Ошо мезгилде пайгамбардын аялдарын басып киргиле десе, аялдар, "Я Расулалла, бул сокурго бизди көрбөйсө, бирок силердин көзүңөр сокур эмес" деген да. Бул абдан чоң маселе. Азыркы заманда эмне үчүн зыналар, ойноштуктар, үй бүлө бузуулар эмне үчүн көбөйүп кеткен билесиз? Эмне үчүн? Анткени бардык нерсе оңой болуп калган себептен. Адамдар ушулнакей, момун эркектер дагы, момун аялдар дагы ушул Аллахтын буйругуна өзүнүн абийирин, намысын, көзүн сактабай калган себептен бизде көчөдө оңой болуп атат азыр. Мисалы карагыла. Өзүңөр деле мына бир эксперимент кылсаңар болот. Кандай эксперимент? Мына умрага чыккыла, мынакей, мына умрага барасыңар. Анан ошол жерде жүрүп келип туруп, анан Кыргызстанга түшкөндө көзүңдү ката албай каласың. Эмне кыларыңды билбейчи. Анткени сен көзүң адалга көнүп келди да жабык нерсегечи. Эмне болду? Көрө карайын десең, көзүң көтөргүң келбейт. Бирок бир нече убакыттан кийин эмне болот экен? Баягы көнүп калгансың, бирөө ким кетип барат деле карабай калат да. Биз ойлоп атабыз да, менин көзүм мындай, эми бул адат болуп калган, мен караганда кызыккан жокмун депчи. Бирок көзүң бир тийип кетип барат экен, кечинде алсырап жыгылганын билбей каласың. Эмне үчүн азыркы заманда ушул эркектин кубаты жок, эркектер көп. Эмне үчүн аялдар субханалла өз эринен безип калган билесиңерби? Анткени себеп мынакей ушул жерде жанагындай жалгыз калуу, ошондой эле жанагындай бир мындай кетип баратсаң жанагындай фитнес центр деп турган эркек толуп коткон момундай бүт. Анан кийин эле үйгө келип караса турат, курсагы момундат. 6 айлык баласы менен. Бирөө турат, мындай түшүп калган, онда карап коет, биякча мындай. Субханалла, эмне кылат анан аял? Мындай карайт анан бир жутуп алат. Ошентип күнүгө тигини карай берет да, эталон, баягы жок. Эмне болду? Аял киши эртеси күнү өзүнүн күйөөсүн чанып баштайт. Кээ бирлер бар, субханалла, мындай аялды эркек деле ушул экен. Эмне болду? Караса мындай эмеден көрүп алган, чач момун атат, жайыл укмуш, эле укмуш көрүнүп атат да. Анан үйүнө келсе эле караса, пияз сабиздап келдиң деп бир алдан чыгат да. Баягы көзүндө караган рекламадагы аялдар жок калат.
Көзүң сактабаган сен не болду? Үйгө келгенде өзүң адал аялың сага арам көрүнүп калат. Ошол сен Аллах көзүңөрдү ылдый кылат деп аткен да. Жалгыз калбагыла деген сөз, субханалла. Ал ушундай экен. Ал көз сокур болсо, сенин көзүң сокур эмес экенин унутпашыбыз керек экен. Дагы айтып өткөн пайгамбар так, бул кимден Жабир радхияллаху анху кеткен Наби саллаллаху алейхи ва саллям ла талиджу алал мугибатан фа инна шайтан. Демек бул жерде мындай экен да, кыскасы бир күйөөсү, бирөөнүн күйөөсү алыста болгон болсо, кайыпта болгон болсо, ошолордун алдына кирбегиле дейт. Эмне үчүн? Фа инна шайтан яжри минал ахаким махраджан дам. Айтып аткен, ошол качан күйөөсү алыста болгон түйүнө барбагыла, анткени шайтан дейт, ар бирибиздин дам, мына бул жерде кан тамырыбыз менен, чуркап жүрөт экен каныбыз менен. Эмне себептен десе, пайгамбардан сурап экен, Алланын элчиси, ошол сизде дагы бар десе, пайгамбар айтып экен, ооба дейт. Менде да бар. Бирок Алланын каалоосу менен ал мага баш ийди дейт. Ким баш ийди? Шайтан. Бирок сизди менен биздин делебебиз козголуп кетиш коркунучу бар экен. Жалгыз калып калганда. Муну эмне үчүн козгодум бүгүн? Анткени көчөтөн бери аябай көп суроо келди мага. Устаз, менин үй бүлөм бузулуп атат. Устаз, ушундай болуп атат. Алла субханалла сиз менен биздин акыбалыбызды билет. Мен дайым эскертип айтып атам да, бул биздин токчулук көпкө чейин турбай калышы мүмкүн. Мына азыркы токчулугубуз мынакей азыр бул бардарчылык. Эгерде биз үммөт, биз мусулмандар күнөөнү көбүрөөк кылып баштасакчы, бул бат эле жок болуп кетет колубузда. Эмне себептен? Өзүңөрдүн каалооңорду ачкалык менен байлап койгула деп эмне үчүн айтылат? Анткени адамдын курсагы тойгон сайын эркек да аял дагы төшөккө тойбой калат. Унутпагыла, субханалла. Эгерде ушул нерсе жашообузга кирип кетип турган болсо, анда наузу билла сиз менен биз эртеңки күндө байлага калып калабыз. Бул эки нерсенин баары ушу биздин курсагыбыз токтуктан келет. Адамдар ток. Түшүнүп атабызбы? Биринчи, төртүнчү күн орозону кармап койгула. Биринчи, төртүнчү күн орозону кармап турула. Кимдин жанакындай бир каза орозосу болсо ошондо кармасын. Эмне үчүн дегенде, анткени сиз менен биз өзүбүздүн каалообуз, нафсибиздин аркасынан жетегине кете турган болсок, нафс, адамдын каалоосу. Бүгүн бирөөнү бүтүрө турган болсоң, эртең бирөө чыгат. Бул эч качан тойбойт. Уламалардын бирөөсү айтат экен, дейт, сураган экен андан. Устаз, эмне үчүн субханалла биздин нафсибиз такыр тойбойт десе, анткени ал бейишти көрүп алды экен, бейишти көрүп алган деп айткан экен. Бейиштеги түбөлүктүү рахатты көрүп алган ал. Ошонусу менен бул дүйнөнүн дагы түгөнбөчүдөй сезип туруп, эмнекен эч качан бул дүйнөнүн жыргалында тойбойт экен. Бул дүйнөдө 3 жыргал бар дейт алымдар. Тамак, уйку, эркек менен аял ортосундагы мамиле. Бирок кимдеги ушу үчөөнө берилип кетирген болсо 3 нерсеге кириптер болот дейт. Биринчиси наадандык. Наадандык деген сөз дагы бир эмес, акмакчылык. Экинчиси кайдыгерлик, үчүнчүсү малдай болуп калуу коркунучу бар экен. Кимдеги ушу 3 нерсени, уйкуну, тамакты, эркек менен аял ортосунда мамилени ооздуктаган болсо, 3 жакшылык берилет экен. Биринчи жакшылыгы акыл, парасат пайда болот экен. Экинчи жакшылыгы жүрөгүндө коркунуч пайда болот экен. Үчүнчүсү бул дүйнөнүн түбөлүк эмес экенин сезет экенбиз. Мына, ошол сен туугандар, машалла, Алла баарыбызга көзүбүздү намахарамдардан, ошондой эле абирибизди, уятты жерлерди сактаганга мүмкүнчүлүк бергенден болсун. Аракет кылабызбы иншалла? Кантип аракет кыласыңар? Болду. Орозо эле кармаппы, бүттүбү? Аллахым берекесин. Алла күнөөңүздү кечире берсин. Ладно.